Анан орозо учурунда сизди дагы ошол эт таратып, муктаж үй бүлөлөргө дагы жардам берип көмөк көрсөтүп келгениңизди дагы жакшы билебиз. Ушул быйылкы жылкы орозо айында сиз бир айдын ичинде кандай дагы ушул кайрымдуулук иштерин жасаганга пландарыңыз болуп атат? Эми буюрса мына орозо айынын ыйык айдын биринчи күнүндө сиздердин студияга насиптеш болуп калганыма бир жагынан бактылуу болуп, келатканда эле кээ бир деңгээлде кайрымдуулук кылсам эле бирок качан деген убакыты чыкпай жүргөн нерселер баягы келатып ой толуктап отуруп ушул айда, ошол ыйык айда ушул нерселерди кылсак деп пландаштырып келдим да. Буюрса билесиздер, ошо орозо айында элге биздин ошол баягы колунда барлар, шарты барлар дасторкон жайып иптар берсе, биз ошо дасторкон жайып иптар берчү, иптар бергенге кеткен акчага биз ошо азык-түлүк продукцияларыны ошо үй бүлөгө таратабыз да. Буюрса ошол максат менен орозо айынын ичинде буюрса биздин план боюнча 350дөй үй бүлөгө ошо азык-түлүк продукцияларын таратуу максатыбыз бар. Андан тышкары ар жылы ушул орозо айында бирден үй бүлө ошол акция жасап, бирден үй бүлө баягы жашоо турмушу өтө татаал, өздөрүнүн жашаганга үй бүлөсү болбогон, кээ бир деңгээлде мына соц тармактарда байма-бай жарыяланып атат. Үйү жоктугунан подвалда жашап калган, же болбосо вагондордо күн кечирип келаткан, окшогон ушундай үй бүлөлөрдүн арасынан эң турмушу начарына тандап алып, ошол бекер жашоого, жашап турууга ошол үй менен камсыз кылып келатабыз да. Ошол үй бүлөлөрдөн дагы жакын арада эле 9 баланын ата энеси ошол шарттары болбой канча жылдан бери вагондордо, кыштын күнүндө вагондо кыш кечирип келген үй бүлөлөр чыгып атат. Буюрса ушул айдын аягына чейин өзүңүздөр айттыңыздар, али көп сиздердин куттуу студияңыздарда учурашып, мен башка телеканалдарга барганда көп айтып кетем. Биз үй куруп атабыз, биз ишкерлик менен элек болуп атабыз, биз бизнес кылып атабыз деп жар салып келбейин. Мен ар бир куттуу студияга келишим бир жакшылыкка себепкер болуп келатабыз. Бир жакшылыкты пландаштырып, максат коюп келип жатабыз деген жакшы баягы темалар менен, жакшы максаттар менен келсем деп дайым максат койчумун. Ошого сиздердин дагы студияңыздарга мындан кийин буюрса учурашуубуз ушул кайрымдуулук кылдык эле же кайрымдуулукту пландаштырып атабыз деп келгенге Кудай таалап берсин.